Жамбыр жааганда биринчи жамбырыбыз семен жаайт. Тиш оорулары, ич оорулары, аллергиялык оорулар абдан көп да жаш балдарда. Каалаган тынч районуна көчүп кетебиз. Мына кирди караңыз аре. Семент болуп котуп калган ыстык суу менен. Апарды карасаңыз. Кызылкыя шаарындагы ЮКС цемент заводу өндүрүштүк зонанын айланасы айыл менен курчалып калган. Башкача айтканда, тургундар цемент заводко жанаша үй салып отурукташып калган. Алардын арасынан өзгөчө 5-6 түтүн цемент заводко өтө жакын жанаша жайгашкан. Алар аргасыздан социалдык абалы көчүп кетүүгө жооп бербегендиктен аргасыздан гана жашап келип жатышкандыгын айтышууда. Жашы 60-ка чамалаган Райкан Шамшиеванын жаман алачыгы менен түштүк Кыргыз цемент заводунун аралыгы 1 кадам. Жалгыз бой эне өндүрүштүк аймактан көчүп чыгып кетүүгө чама чаркысы келбейт. Аргасыздан заводдун күнү түнү күпүлдөгөн үнүнө, ден соолукка зыян ышка толгон абасына чыдап жашап келүүдө. Мана меники 300 метр аралыкта болуш керек деп кызыл китеп алганда жазылган 300 метрге жетпейт аралык, мына жашап атам. Битте өзүммүн. Бала чакам жок. Бул сыяктуу ден соолугунан кооптонгон ондогон үйдүн жашоочулары 7-каналдын редакциясына арыз менен кайрылышты. Жеринде тактаган учурда союз мезгилинде иштеген өндүрүш токтоп калгандан кийин бул жерлер чек катары берилип, жарандар кызыл документтерин алышканы маалым болду. Бирок калктуу аймак экенине карабай 2008-жылы ЮКС цемент заводу орун алган. Андан бери мүмкүнчүлүгү барлар турак жайларын таштап башка жака көчүп кетишкен. Учурда цемент заводко жанаша жайгашкандардан көчүп чыгып кетүүгө чамасы жок 11 түтүн калган. Тургундар өндүрүш зонасынан чыгып кетүүгө макул, ал үчүн жер бөлүнүп, компенсация төлөнүп берилүүсүн суранышат. Азыр бардыгыбызда кызыл документтер, госактыларыбыз бар. Мэриянын адамыбызда, кыскасы мэриянын элибиз. Биздин ушул үйлөрүбүздү, мына турган үйлөрүбүздү, жерлерибизди рыночный сенада оценивать эттик. Бизге төлө берсин, биз шаардын каалаган тынч районуна көчүп кетебиз. Анан ушул жер заводко калабы, кимге калса калсын. Ким сатып алат? Завод сатып алабы или мэрия сатып алабы? Onu өздөрү чечсин. Бизге биз эми завод деп, заводко биз мындай чоң ишканага, конечно, тилетишибиз өтпөйт экен биздикинчи. Буга чейин заводдон чыккан түтүн ден соолукка зыян болгону менен мыйзамдуу жашаган тургундарга бир да жолу компенсация төлөнгөн эмес. Аталган көйгөйлөр 15 жылдан бери айтылып, бирок көңүл бурулбай келет. Андан бери цемент заводунан башка дагы 3 завод ишке киришкен. Тиш оорулары, ич оорулары, аллергиялык оорулар абдан көп да жаш балдарды. Ар ай сайын биз балдарды больницага ташый бергенден дагы кыйналып турабыз. Анан бул жерде бир эле цемент завод эмес, бул жакта шипр завод бар, анан дагы жеке менчик бул жакта гипсокардон чыгаруучу ишканалар бар. Ошолордун бардыгын андайча айтканда ортосунда жашайбыз да. Кечинде көрдүк биз мына жерден түтүн эме болот. Ал кечинде вообще эме кылышпайт да. Карап туруп, кечинде түтүндү көп чыгарышат. Күндүзүн карасаңыздар, мына анча билинбейт деле. Biz çıkayıl деп эме кылсак, аппарат жетекчиси манеке лично мен караймын. Проблеманы артмайынке чечебиз деди. Андан бери мана мэрия тарабынан эч ким келип, эмне болтасыңар деп эч ким кабырган жок. Эми бул жерден чек берсе хотя бы деме кылып, үй салып көчүп кетет эдик биз. Анан ошондон ошол Кулатов айыл өкмөтү дагы, Нокат району дагы ушул жердеги жителдерди кыйнап, бизге сотко берип атат. Биздичи силердин ушул госактыңарды биз жокко чыгарабыз. Анан кийин ошол жерди Нокат өзүнө каратып алып, анан заводко каалаган ценада сатат. Анан биз деген анда биз эмне болобуз? Каякта калабыз? Бул жерде элчи. Биз келген эмеспиз. Памирден келген эмеспиз, Жергеталдан келген эмеспиз. Биз ушул жерде 40-50 жылдан бери жашаган тургундарбыз. Бул Баткен областынын экономикасын көтөрүү үчүн деп башталып, 2006-жылы капсула салынган ошол жергечи. 2010-жылы токтон чыгып, 2006-жылдары Кызылкыя шаарынын, Баткен областы Кызылкыя шаарынын Кызылкыя цемент заводу болуп курулган. 2011-жылы соттун чечими менен Кызылкыя шаарынын мэриясын токтомун жокко чыгарган. Ошо мына азыркы 11-ден баштап 11 жылдан бери ушу сотмо сот, талаш тартыш, ушу маселе койгон маселе бизде жаралып келет.
ЮКС цемент заводу экологияга эч кандай зыян келтирбестен иштеп жаткандыктарын айтып, ал боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу бар экенин, компенсация төлөөгө негиз жок дешет. Деген менен жогоруда келтирилген себептерди кагаз түрүндө тастыктоочу юридикалык документти көрсөтө алган жок. Өзүнүн техникасы эскирген, бирок фильтрациясын былтыр ремонт кылып жаңылап коюшкан, чтоб түтүндөр зыян келтирбөө үчүн. Аны биз дагы көзөмөлдөп турабыз. Андан бери мораторий жарыяланды ишканаларды текшерүү боюнча. Бирок биздин экологиялык мыйзам ал токтомдон жогору турган үчүн, эгер ошол жергиликтүү калк бизге арыз менен кайрылса, биз толук кандуу текшерип беребиз. Ал эми Кызыл Кыя шаарынын мэри цемент заводдон чыккан түтүн ага жанаша жайгашкан Айыл Тургай шаар боюнча байкалаарын айтат. Негизи бул сыяктуу өндүрүштүк ишканалар аймактагы элге соцпакет түзүп, жардам бериши керек. Бирок мындай аракеттер ЮКС тарабынан такыр аткарылган эмес. Соцпакеттер болгондо ошол аймакка кошумча төлөмдөр болгон, жана балдарга спорт аянтчаларын куруп берүү, бала бакча, анан баягы ден соолугуна зыян келбеш үчүн бир өзүнчө бир төлөмдөрү болгон. Бирок алар аткарылган эмес. Азыр эч кандай нерсинде аларда талабында жок мындай нерсечи. Жамгыр жааганда мына ушу балдарда турат. Биринчи жамгырыбыз семен жаайт. Ушундай сементтин суусу барго, көк мөк болуп суудун ушу костюмдоруңа или курткаларыңа жанагы сементтин дактары түшөт. Эми экологиялык зыяндуулугу бар бул жердечи. Анан булар айтса, биз эч кандай экология зыян келбейт деген бул туура эмес. Башында да балким булардын баягы защиттин өзүнүн экология зыяндуулугу жок, насосторду, балким фильтрлерди койгондур. Бирок азыр мына канча жыл болду. Ошонун акыркы мына 5-6 жылдан бери шаарда бак дарактарда, өсүмдүктөрдө жалаң ушу сементтин эмеси турат. Ошондой эле Кызыл Кыя шаардык мэриясы ЮКС цемент заводунун жетекчилиги менен жолугуп 11 түтүндүн маселесин чечүү убадасын берди. Мында мэрия аталган заводко тургундардын учурда жашап жаткан участогун өндүрүштүк зона катары сатып алып, анын ордуна аларга жаңы турак жай куруп берүү сунушу менен кайрылууда. Ал эми башка аймактан жер бөлүп берүү жоопкерчилигин шаар бийлиги өз мойнуна алмакчы. Үй маселесин чечип салып бересиңер, биз жерибизди беребиз. Силер ошол жерге буларга өзүңөрдүн проекттериңер менен же биздин проект менен сунуштап, ошол жерге бир жакшы 11 үй бөлөгө бир түптүү салып бересиңер, ушундай жакшы үйлөр салып бересиңер деген өзүбүздүн талапты коебуз. Алар макулбу? Кызыл Кыя шаарынан 57 гектар жердин категориясын өзгөртүп, калктуу конушка айландыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Жогоруда айтылган тургундарга дал ушул аймактан жер бөлүнүп берилери айтылууда. Анткени менен Кызыл Кыя шаарында 8000 адам жер участогуна кезекке турушкан. Арызданган жашоочулардын маселесин чечүүгө убада берген Кызыл Кыя шаарынын мэринин аракетине 7 канал көз салып турат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Кызыл Кыя шаары. Сіздерге мына өкмөт мүчөлөрүнө, президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке сіздерге кайрылаарыбыздын себеби төмөндөгүдөй болот. Биз ушул жерде алды 40-50 жылдан бери, арты 20-25 жылдан бери жашаган тургундарбыз. Бизге ушул 2007-2008 жылдары ушул Түштүк Кыргыз цемент заводунун курулушу башталган. Башталгандан тартып ушул жерде биз кандай десем, ушул заводдун котловандары казылганда биз сары тупрактын чаңы менен жашадык. Анан завод бүтүп, уже сырьё бере баштагандан кийин цемент заводунун чаңын жутуп жашап жатабыз. Биз буга чейин кайрылбаган жерлерибиз калган жок. Мисалы үчүн, мэрия өзүбүздүн местный немелерге кайрылдык, сотко чейин кайрылдык, Баткен, Бишкекке чейин кайрылдык. Бирок биздин үнүбүздү уккан адам болгон жок. Уккан бир өкмөт мүчөсү болгон жок. Мына бийлик алмашкандан бери, мына биринчи жолу ушул жаңы бийликтеги өкмөт мүчөлөрүнө ушу 7 канал аркылуу, силер аркылуу үнүбүз жетер бекен деп силерди чакырып отурабыз азыр ушул күндөчү. Негизинен бул жерде мына азыр өзүңөр көрүп турасыңар, цемент заводдун зонасында жашап жатабыз. Цемент заводдун зонасынын ичинде 1000 метр, 1 километр алыстыкта болуш керек экен өзү негизи.
Анан біз ошол 1 километрдин ичинде болуп атпайбызбы? Завод менен биздин аралыгыбыз 5-6 метр болуп атат бул жердечи. Негизи жашообуз өтө оор болду. Ушу завод курулгандан бери ушул мына көрүп турган кичинекей наристелер бар. Мынантип сыртта ойнош керек. Бизде эч андай болбой калды. Үйдөн чыга албайт булар, чаң, шум. Ушунчалык кыйналып жашап жатабыз. Анан дагы ушул эмелерге 1 сом даже бизге компенсация төлөгөн жок. Ушу балдарга ради ушу балдар үчүн бир 200 грамм сүткө 1 сом акча төлөп койгон жок. Заводдагы элечи мындай караганда дагы ушу боору ооруй турган эле. Боору ооруп көрүп күндө келип кетип көрүп турат ушу заводдун чоңдору дагычы. Ушунчалык кыйын абалда жашап жатабыз. Ушул жерде бир 10-15 үйлүү семья жашайбыз. Илгертен ушу шахта болгон бул жерде, шахтада иштегендер, алды 40-50 жылдан бери жашаган пенсионерлерибиз бар, мындай апаларыбыз бар, жаштар бардыгыбыз. Кыскасы эч кандай үнүбүз эчтерге жетпеди да. Эми биздин кызыл китебиңизде барбы? Биздин ооба бар бизде. Биздин ким тарабынан берилген, канчанчы жылы берилген бул жер чиптер? Биз эме болду. Кызыл китеп госактыларыбыз бардыгы бар. Бул жер өзү биринчи Кызылкая шаарына карайт эле. Ошо Кызылкая шаарынын мэриясы тарабынан түзүлгөн биздин госактарыбыз бардык документтерибиз бар. Анан эми азыр ушул күндө дагы биз алги эме деген сөз барго, өлгөнсүнө көмгөн дегендей азыр бизде ошо Кулатов айыл өкмөтү Нокат району дагы бизде азыр ушул күндө ушул жер Кулатовго карайт экен дагы азыркы күндө өздөрүнүн талаш тартышы боюнча. Чек ара экен да? Чек ара экен. Анан ошондон ошол Кулатов айыл өкмөтү дагы Нокат району дагы ушул жердеги жителдерди кыйнап бизге сотко берип атат. Биздичи силердин ушул госактыңарды биз жокко чыгарабыз. Анан кийин ошол жерди Нокат өзүнө каратып алып, анан заводко каалаган ценада сатат. Анан биз деген анда эмне болобуз? Каякта калабыз? Бул жерде элчи. Биз келген эмеспиз. Памирден келген эмеспиз, Жергеталдан келген эмеспиз. Биз ушул жерде 40-50 жылдан бери жашаган тургундарбыз. Анан биз деген эми ушул жаңы мына өкмөт алмашканда, жаңы бийлик алмашкандан бери арыз муңубузду эми айтып жатабыз. Мүмкүн ушу бийликтегилерге жетип калса, бизди дагы кайдыгер карабай чечип берер деген максатта силерди чакырдык. Бул жер баягы союз мезгилинен эле баягы өндүрүштүк зона болгондо, анан жер берип атканда мындай кооптонуп айткансыздарбы, эртеңки күнү биздин кандай болот, канчалык мыйзамдуу болот? Ошодон, ошо сен айткандай ошо мезгилден бери биз ушу арыздандык. Арыздансак эч кандай бизди сотко бергиле деди. Биз завод менен соттоштук. Биз ойлоппуз эми сот карап туруп бизге туура чечим чыгарып берет деп. Жок, соттор дагы ошо заводдун кызыкчылыгын коргоп, ошолордун ошолорго карата жакшы чечимдерди кабыл алып берип койду заводко дагы. Бизди караган жок. Бизге чечим. Шаардык, Кызылкая шаардык мэриясы тарабынан алгансыздар, Эмнени? Мэрияга карайсыздар? Ооба, мэрияга карайбыз. Бизде азыр бардыгыбызда кызыл документтер, госактыларыбыз бар. Мэриянын адамыбыз да, кыскасы мэриянын элибиз. Бизди. Бирок заводдун жери Нокат районуна карайт. Азыр эми өздөрүнүн кийинки талаш тартышы боюнча Нокатка карап калган экен дагы. Азыр Нокат бизди мына мен азыр колумда турат, мына акыркы кечээки келген эмесичи бизди канча жолу сотко чакырды, биз барбадык. Биз эмнеге барабыз? Өзүбүз мынтип кыйналып жашап атсак, биз барып алып биздин госактыларды жокко чыгарса, бул Кулатов айыл өкмөтүнүн айыл өкмөттөрү дагы ушул ишти жасап атат. Себеби бул жерге келген дагы Нокатка карады, сиздерди биз сотко беребиз, сотко барасыздар деп. Бирок биз эмнеге сотко барабыз? Барбайбыз, барбадык. Мынабы кече январда 14-ндө, 12-синдеби, точно билбейм, ишин ачып карап, чакыруу кат келген. Ушу силер келсеңер, келбесеңер, Ош областык сотко бериптир. Ушул жердин силердин госактыңарды жокко чыгарабыз депчи. Анан биз деген вынужден болдук арызданганга, ара жолду ачып эле калайлыбы? Нокат жерибизди тартып алса деп, анан силерге кайрылып отурабыз. Ошол эгерде жер ушундай тартылып кала турган болсо, башка жерден жер берилет, анан ошо көчкөнгө компенсация берилет деп айтылдыбы? Жок, андай деген сөз жок бизде. Силер кимсиңер? Действительно ушул жерде кыйналдыңар. Биз эми бир калың катмар эл болбосок, бул жерде бир уч эл болсок, бир алакандай нерсе. Мисалы үчүн мэрияга дагы, заводко дагы биз жөп-жөнөкөй мындай оңойчулук менен жылдырып кое турганда биздичи, ошону дагы эч ким карабай атпайбы? Биз бул жерде мисалы үчүн миллион эл жашаса экен, калың эл болуп. Анан проблемный болсо болот ошондочу. Кандай кылабыз, көп каражат кетет дегидей. Азыр бул жерде бир уч элди ушинтип ара жолго ачып элге таштап эч ким карабай атпайбы? Ошондо негизги талап кандай болот сиздер? Негизги талап ушул жерде мен мындай деген талап койдук. Бардыгыбыз кошуналар биригип алып,
биздин ушул үйлөрүбүздү, мына турган үйлөрүбүздү, жерлерибизди рыночный ценада оценивать этип, бизге төлөп берсин, биз шаардын каалаган тынч районуна көчүп кетебиз. Анан ушул жер заводко калабы, кимге калса калсын. Ким сатып алат? Завод сатып алабы или мэрия сатып алабы? Ону өздөрү чечсин. Бизге биз эми завод деп, заводко биз мындай чоң ишканага, конечно, тилетишибиз өтпөйт экен биздикинчи. Ошон үчүн бизди ушул жерде мэрия көчүрөбү, завод көчүрөбү, иши кылса, үйлөрүбүздү, жерлерибизди оценивать этип берсин дагы рыночный ценада. Акчасын төлөсүн, биз тынч кетип калайлы. Ошол биздин талабыбыз. Анан компенсация төлөп берсин мына балдарыбызга, сөзсүз. Ушу жана айттым го, сары тупрактын чаңын шордук. Одон кийин мына цемент, анын түтүндү карасаңар, азыр мындай болуп чыгып атат. Ушундай эмеде мына балдарыбыз үчүн бизге компенсация төлөсүн. Ошол 2008 завод курулгандан баштап ушул күнгө чейин бардыгыбызга үйдө канча семья, канча жан бар, компенсацияны да кошо төлөп берсин деп талап коебуз. Мынабы соттук эме боюнча мен урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден суранарыбыз биздин ушул Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүнө, айыл өкмөттөрүнө, райондук сотторду, областтык сотторду ушул маселе боюнча өз көзөмөлүңүзгө алып текшерип берүүңүздү суранабыз. Эмне себептен бизди ушундай акыбалда турганыбызда биздин жерлерибизди талашып булар, биз өзүбүз кыйынчылык тартып турган мезгилде бизди кайрадан кыйынчылыкка батырып булар кайгы капага салып отурат, мынантип сотко чакырып. Ушуну дагы караштырып беришиңизди суранабыз. Ар бир ошол Жинжиген айылы, Караван айылы, жакын жайгашкан айылдарда келиндер эртең менен кир жууган болсо, кечинде алганда жуулган кийимдери кайра эле чаң болуп калат да. Жамгыр жааганда мына ушу балдарда турат. Биринчи жамгырыбыз семен жаайт. Ушундай сементтин суусу бар го, көк болуп суудун ушу костюмдериңе или курткаларыңа жанагы сементтин дактары түшөт да. Эми экологиялык зыяндуулугу бар бул жердечи. Анан булар айтса, биз эч кандай экология зыян келбейт деген бул туура эмес. Башында да балким булардын баягы защитный өзүнүн экология зыяндуулугу жооп, насосторду, балким фильтрлерди койгондур. Бирок азыр мына канча жыл болду. Ошонун акыркы мына 5-6 жылдан бери шаарда бак дарактарда, өсүмдүктөрдө жалаң ушу сементтин эмеси турат да. Ошол фильтрлерди коюу боюнча сиздер талап келтире албайсыздарбы? Бул боюнча биз кайрылуу деле жасаганбыз. Экологияга ушуларды келип караштырып мектепке депчи. Бирок эртең эле жолукканда ушул маселени кайта айтам мен. Экологияга бир катар биз өтүнүч кылабыз. Ошону келип текшерип, бизге ушул зыяндуулугун тактап бериңиздер. Себеби биздин жаш балдар, мектеп жашындагылар, бала бакчадагыларга, ошол территорияга жакын жайгашкан территориянын балдарына өтө зыян болуп атат да бул жагычы. Фильтр койгондон сырткары алар компенсация төлөө жоопкерчилигине алыш керекпи эгерде зыян? Өзү завод курулганда, соцпакеттер болгондо, ошол аймакка кошумча төлөмдөр болгон, жана балдарга спорт аянтчаларын куруп берүү, бала бакча, анан баягы ден соолугуна зыян келбеш үчүн бир өзүнчө бир төлөмдөр болгон. Бирок алар аткарылган эмес. Азыр эч кандай нерсинде аларда талабында жок мындай нерсечи. Демек ушул жактарын да карап чыгыш керек. Сөз карап чыгыш керек бул боюнчачы. Бул боюнча да иш алып баратсыздарбы? Алып барабыз кечээ биз мына отурумда дагы тийиштүү кызматтар менен бул жерде санэпидстанция бар, аймактык оорукана бар, баардык службалар, МЧС мындайча айтканда экологиянын өкүлдөрү менен келип ошондой отурум болду. Биз кат менен кайрылайлы. Ошону силер бизге коопсуздугу, экологияга кандай зыян келтирип атат, ошону тактап бере дегенбиз. Булар макулдук беришкен. Азыр эми балдар иштешип атат, буюрса бунун дагы үстүндө иш жүргүзүлөт. Январдын аяктарында жетекчилик менен жолугушабыз деген. Бир жума болбойт деген мен кечээ юристине чалдым. 25-инен кийин болот деди. Анан булардын технический директор бар экен, господин Лин деген. Ал киши менен да сүйлөштүм. Телефонда гана сүйлөштүк да, буларда азыр жанагы периодторубуз отчетный период болуп атат, ошого биз көпчүлүк сиз менен байланыша албай калып атабыз дейт. Бирок 25-инен кийин жетекчилик келет дейт, ошондо отуруп сүйлөшөлү дейт. Ошо биздин айылда промплощадка деп коет, ошол жерде 11 үй бүлө, анын астында Жинжиген айылы бар ошол жердечи. Ал жерде дагы бир топ адамдар жашайт да. Ал жерге баягы чаң көп жылдан бери ушул зыяндуулук бар да. Анан жер маселеси боюнча бизде проблема жок.
Эгерде бир эле нюансы бар, ошол ЮКЦ тарабынан булардын ошо компенсация бериле турган болсо, үйүн салып бере турган болсо, биз жерин таап беребиз. Болбосо мен сүйлөшөйүн деп атам, ошол жерди булар алсын, ошол өндүрүшкө иштетсин, биздин тургундарга үйүн салып берсин, биз жерин таап берели. Андан проблема жок да. Бирок бул маселе көп жылдан бери келип атат. Мына азыр 180 гектар боюнча дагы биздин шаарда азыр ушул жерде эки райондун, Нокат району прокуратурасы, кадастр, биздин юристтер, биздин госрегистр биргеликте кошмо жыйын болуп атат. Азыр да вице-мэр кошмо жыйындан чыкты. Ошол жерде бизде талаш маселебиз бар. 2004-жылы бул ЮКЦ завод башталганда, бул Баткен областынын экономикасын көтөрүү үчүн деп башталып, 2006-жылы капсула салынган ошол жергечи. 2010-жылы токтом чыгып, 2006-жылдары Кызылкая шаарынын, Баткен областы Кызылкая шаарынын Кызылкая цемент заводу болуп курулган. 2011-жылы соттун чечими менен Кызылкая шаарынын мэриясынын токтомун жокко чыгарган. Ошо мына азыркы 11-ден баштап 11 жылдан бери ушу сот, талаш тартыш, ушу маселе койгон маселе бизде жаралып келет. Кече эле биз ушул маселе боюнча дагы каттар менен кайрылганбыз тийиштүү органдарга. Ушу маселени карап биз оң жагына чечип бериңиздер деп. Ошондой эле бизде дагы жер маселелери 180 гектар жерибизди, мындайча айтканда Нокат районунун Кулатов айыл өкмөтү биздин поезд жолунун бул жак тарабына өтүп, бул биздин территориябыз деп бул жерде талаш маселе бар. Ошол жерде турган эл, бул Кызылкая шаарынын эли, завод Кызылкая шаарынын карамагында турат бүгүнкү күндөчү. Бирок кандайдыр бир себептер менен соттун гана чечими менен биздин токтом жокко чыгарган. 2019-жылы премьер-министр Абылгазиевдин токтомунда каттоону дагы Кызылкая шаарынын эмес, Нокат районуна каттоого туруп калган. Мурда 50 иштеп келгенбиз, азыркы күндө толугу менен Нокат районуна карап калган. Ошо картадан дагы Нокат азыр картада бар жок биздин Кызылкая шаарында. Ошо 56-жылкы Союздун убагынан бери бул Кызылкая шаарынын аймагында болуп келген да. Айтып атпаймынбы, бул ошо курулуп бүткөндөн кийин 11-жылдан башталган. Ошо 11 жылдын арагында мына 19-жылы Абылгазиевдин токтомунун негизинде эле ушул Кызылкая шаарынан 50 алынып, каттоосу да Нокат районуна өтүп кеткен. Ошо областын Нокат району болуп калган. Жинжиген айылы дагы бул биз эс тарткандан бери Жинжиген айылы Кызылкая шаарыныкы болуп келген, Караган аймактык башкармалуу болуп келип, катталышы дагы ошо Кулатов айыл өкмөтүнүн бир участкасында болуп катталып калган. Бул жерде өтө кызык да маселечи. Эч ким көңүл бурган жок бул маселе боюнчачы. Канча кайрылуу жасадык, канча эме кылдык, бирок азыркы күндө биз тийиштүү жетекчиликке ушул ЮКЦ боюнча кайрылуу жасаганбыз. Буюрса бул чечилет деген чоң үмүттөр алда турат бизде. Демек 11 үй бүлөгө жер ажыратып бере аласыздар. Даяр, кайсыл жерден аныктуу азыр? Азыр бизде 57 гектар жерибиз трансформация болуп атат. Анан мына Жинжигенден дагы кечээ биз ушул маселе көтөрүлгөндө азыркы мына кичине Жинжиген деп койгонбуз. Ошол жерден дагы жер бар экен. Ошондо трансформация киргизиле дедик. Болсо биз ошол жерге Жинжигенден беребиз. Ошондо бул жерде ошол 11 үй бүлөнүн үйүнүн территориясын ЮКЦ цемент заводу өзүнө сатып алат дагы, анын эсебинен биздин тургундарга үй куруп бериш керек. Анан бул бүгүн эле сүйлөштүм, ушу юрист менен сүйлөшкөндө да булар айтып атат. Жол маселени 3 километр жолду, суу маселесини, анан дагы соцбекеттер мурда болгон да, бирок бирөөсү да аткарылган эмес, биз шаар боюнчачы. Ошолор да карайлы дейт. Чогуу Жинжиген айыл башчысы, Жинжиген тургундарынан өзүңүз баш болуп кирсеңиздер деп сүйлөшүп, ошол 2022-2023 жылга кандай иш пландарды аткарабыз Жинжиген айылга, ошо промплощадкага, ошол жагынан сүйлөшөбүз деди бүгүн. Бирок азыр ЮКЦнын өзүнө бул сунушту толук жеткире элексиздер да, Мен айтканмын. Бизде проблема ошо промплощадкадагы биздин 11 үй бүлөнүн жашоо шарты оор болуп атат. Эми завод күндө иштеп турат. Заводдон чыккан шумдар ошондой эле, заводдон чыккан чаң буларга тоскоолдук жаралып атат да. Өтө оор жашоо шартычы. Бирок ошондой болсо дагы биз буларга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Элибиз сабырдуулук менен жашап келип атат. Чыдап тургула, сабыр кылып тургула, биз чечип беребиз дедик. Бирок бүгүн мына ушу январдын 25-тен кийин маселе болгон болсо, биринчи маселе ушул биздин жарандарга үй маселесин чечип салып бересиңер, биз жерибизди беребиз. Силер ошол жерге буларга
өзүңөрдүн проекттериңер менен же биздин проект менен сунуштап ушул жерге бир жакшы 11 үй бүлөгө бир түптүү салып бересиңер, ушундай жакшы үйлөр салып бересиңер деген өзүбүздүн талапты коебуз. Алар макулбу? Алар биз сүйлөшкөнбүз дейт. Алдар дагы биз өзүбүз администрация отуруп сүйлөшкөнбүз дейт. Предварительно сүйлөшкөнбүз, бирок сиздер менен отуруп сүйлөшкөндөн кийин биринеки келишебиз дейт. Бир келишимге келебиз дейт. Анан биз дагы өзүбүздүн сөзүбүздү айтабыз дейт. Бирок алар макул болуш керек. Себеби 2011 жылдан бери, 10 жылдан бери иштеп аткан болсо 12 жыл болуп атпайбы? 12 жылдан бери ушул биздин жашоочуларыбызга күнү түнүн дагы завод иштеп турат. Ал жерден балким ремонт болуп калса 1 ай иштебей калышы мүмкүн. Жаңа жылдын алдынан калган убактарда завод кадимкидей иштеп турат. Ошол жерде тынчтык жок. Жашоочулар кыйын болуп атат бул маселе боюнчачы. Бирок биздин мэриянын бул жети жетпейт эми. Биз бир гана жер маселесин гана чечип беребиз. Свет, суу, жол, трансформатор ушундай маселелерди карап беребиз. Бирок анан үйгө келгенде ито дагы жардам сурайбыз. Ошо тийиштүү кызматтардан, кайра эле ушу ЮКЦдан хотя бы. Азыр айтыштын кереги жок, бирок ЮКЦ толук кандуу бизге үй салдыртып бериш керек да. Анан ушул жерде азыр жителдер телефонду өчүп коюп, жителдерден өкүлдөрү дагы турат. Тилдүү тургуда ишеничтүү болуш үчүн, значит, 11 үй бүлөгө жер акысыз берилет. Жер акысыз берилет. Себеби ар бир Кыргызстандын жараны бир жолу жер алууга укугу бар. Эми булардын кээ биркилеринин атасынын атында болуп калышы мүмкүн, туурабы? Кээ биркилеринин апасынын атында болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол жерде 11 үй бүлөнүн комиссияны карап, комиссиянын негизинде ошол 11 адамга эми кожолук башчысыга жер болуп калса, ошонун балдарыга или келиндерге 11 үй бүлөгө жер алдыртып беребиз. Анан ар бир Кыргызстандын жараны бир жолу акысыз жер алууга укугу бар да, ар бир жарандынчы. Мен өткөндө деле айтканмын, бизде проблема жок.